Assalamu алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин приказ шоу старт алып жаткан учуру биздин конокто Бекжан Темирхан жана Калыс Жакыпов болмокчу. Кандай келип алдыңыздар? Son керемет. Керемет келдиңер. Жумуштар менен жүргөм. Сен шашып келип калдың. Бирок кечке уктады. Келип калды, Аябай пунктуальный адам экен Бекжан. Кыргыз, Биздин программаны сыйлап келип калганыңыздарга аябаганда чоң ыраазычылык билдирем. Ал эми бүгүнкү биздин приказ шоуну дароо эле баштап кете берели. Башынан баштап эле. Кандай дейсиздер? Биринчи турда мен силерге атайын бул жактан элдерден атайын приказ алып келгем. Ошол приказды сиздерге көргөзүп коеюн. Кимиңиздерден баштайлы? Чикилдешесиздер. Силерден баштайлы. Саламатсыздарбы, менин приказым Калыс Жакыповго. Ошол жерде барып, бир адамды сүйүнтүп, ошол адамга жакшылык кылышыңызды суранам. Приказ. Кандай дейсиз? Жакшы дейм. Жакшы, аткарасыз. Адамдын аз да болсо маанайын көтөрүп, бир кичинекей белек тартуулап койсок жакшы эле болот го дейм. Бир нерсени эскерте кетейин, бул биринчи турда бир элдин приказынан отказ берсеңиздер болот. Экөөнүн сөзсүз түрдө аткарышыңыздар керек да. Ал эми отказ бербей турган болдуңуз, аткарасыз. Сизче? Мен приказым Бекжан Темирханга. Сиз барып бир адамга анекдот айтасыз. Айтып күлдүрөсүз да, если ал адам күлбөсө да башка кызына барып айтасыз, ал адам сөзсүз күлүш керек. Мен бул приказымды аткарууңузду суранам да. Всё. Эми суранып аткандан кийин аткарабыз, бирок мен анекдот билбейт экенмин. Анекдот эмнеге билбейсиңер? Анекдот баягы мен анекдот уктум. Жылан мас болуп шипага айтып отурам дептир деген. Ошол эле бирок ошону билбейт го. Эме деп койсоңор болот. Биринчи айткыла, элестеткиле дегиле, элестеткиле. Балык мас болуп алып сууга чөгөлөм дептир да. Ушундайбы? Күлбөйт турбайсың. Мейли, иши кылып аткарасызбы? Аткарабыз, аракет кылабыз. Отказ жок, Өтпөйт экен анекдот. Айтып бүткөндөн кийин эл күлбөй калгандан кийин өтөт да. Бир аздан кийин кетип калгандан кийин. Макул, анда дароо аткарып баштайлы, андан кийинки приказга сиздерге кезекти беребиз. Кеттик анда. Кеттик. Мен кете берейин, Мен бияка кеттим. Ооба. Кеттим анда. Assalamu alaikum. Qandaysың, жақсарың? Жақсы отыр. Сіздерге келіп қалдым шы. Анекдот айтып берейін депчи. Анекдот бір елесіздер бір жылан мас болыпчы. Жылан мас болып шипаятқа отырам деп тұрды. Шыны айтып қойын, атай келіп қалдым. Өтсе өтпесе да күліп қалыптар, мен сіздер, шыны айтайын. Сразу эле кубанталы. Кубанабы эми шоколадка. Жаңы жылыңыздар менен кызыңызга берип коюңуз, Рахмат. Дагы кимди кубантсаңыз? Кандайсызбы? Денсаулыктарыңыз. Ушу эме сизге бир анекдот айтып берейин деп келип калдым. Бир элестесеңиз, элестеттиңиз сиз, фантазияңыз иштетип, балык мас болуп алыпчы. Сууга чөгөлөм дептир да. Ана ошону айтып коеюн деп билбесеңиз да келип калдым. Кабылбайсыз. Саламатсыздарбы жеке? Жаңы жылыңыздар менен. Бул сизге. Бүттү. Урматтуу достор, сиздер биринчи приказды дароо эле аябагандай жакшы аткардыңыздар. Сиздин ошо элди сүйүнтүп, жанагындай таттуу алып бергениңиз мага аябагандай жакты. Сиздин да анекдотуңуз аябай күлкүнүчтүү болду, негизичи. Ал эми экинчисин эле дароо эле угузуп кете берейин сиздерге. Убакытты көп созбойлу, Бекжандан баштайын жана сизден баштадыңыз. Бекжан Темирхан, мен сизге приказ берейин дедим эле. Мисалы, бир кыздын эмесин алып, сумкасын алып, качып, 10 метрден кайра келип тамаша деп берип коебуз да. Кандай дейсиз? Ушу алып качкан же бирөө ушинкен кыжалат боло береби? Кантип алып качат болду экен? Элдин адамы болгондон кийин отказ бербей аткарасыз го деген. Жок, отказ берем дегем жок, эме да. Өзүмө ыңгайсыз болот да бир.
Жакшыраак берсең болбойбу да. Мейлі аракет. Жак тиги камерага барып айтып койсоңор болот. Аткарабыз буюрса. Эми сиздер мебе кылсаңар, албетте аракет кылабыз буюрса сиздер үчүн. Мен үчүн болбой калабы. Меникин мен өзүм пикир. Анда демек аткарасы отказ бербейсиз. Жок, мен элдикине отказ берем, силердикине отказ берем буюрса. Жок, меникине отказ болбош керек. Экинчисин окуңуз. Даярсыз да? Даярсыз. Калыс Жакупов, мен сага приказым шыпыргыны минип алып, элди аралап, айга учабыз деп айланып кел. Булар ушундай суроолорду кайерде болгон? Жок, негизичи элдерге мен мүмкүнчүлүк берем да. Ушул жерден айтып кетейин. Мүмкүнчүлүк берем, ойлонушат алар. Анан дароо эле тартып баштайм да. Алар ойлонуп приказын даярдап туруп анан айтышат. Сиз кандай дейсиз ушул нерсеге? Мен эми эмне кылабыз эми? Айла жок аткарабыз да. Точнобу? Ооба, аткарабыз. Болду анда элдин эмесинен анда муну деле дароо аткарып баштайлы. Ушинтип жинди болуп чуркап калганда эч качан ойлоп турмун. Чуркадык. Тияктан сиздерден кечирим сурайм. Тиякта эжекелерибиз чочуп калды. Ай деп кыйкырып ишти. Сиздер да уксаңыздар керек. Кечирим сурайм. Саламатсыз беже? Телефон чалганың барбы? Ошко чалбай эле. Маек эле чыштап туруп, 504 Эже. Çok rahmat. Бул жаңгана эфир тамаша болчу, анан качайын десем, силер ыракчан жок телефонду. Çok rahmat, бар болуңуздар. Салам алейкум. Чалгың барбы? Чалбайынчы. Хош келдиңиз. Азыр, жок, тиз канча эле. Чалбайын азыр. Çok rahmat, эфир болчу, атышы. Ачык болду, атышы мейли. Атышы, çok rahmat делейин. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, азыр экөө аябагандай атаандашып, бири-бири менен аябагандай жакшы аткаруу болуп атат. Сиздердики аябагандай кызыктуу болуп атат деген ишеничтемин. Урматтуу достор, эфирден алыстабайбыз. Дагы алдыда мындан дагы сон приказдар күтүп турган учур, андыктан сиздер бизден алыстабаңыздар. Биз азыр 3-чү коноктук калды. Акыркы коноктор сиздерге кандайдыр бир мүмкүнчүлүк бар. Эгерде утулуп калыңыздар же артка чегинем десеңиздер, отказ берип койсоңуздар болот. Отказ бербей дагы аткарып салсаңыздар болот. Анда эмесе биз сизден баштайлы. Калыс Жакуповго приказ. Бир чоң кызга барып эле 5 музыка эле танго биин билейсиз да. Ошону билеп берип коесузбу? Сөз күтөбүз жолун. Бир чоң кызга баш керек бе эминде? Чоң кызгабы? Аткарып берип коесузбу дейт. Аябай суранам, мен сизден күтөм дейт. Мына чоң кыз кетип атат. Калыс баралы деп. Өзүм теңдүү эле кызга барайын. Отказ бересиңерби же кандай кыласыңар? Ушуну бир терең ойлонгула да мындай. Кыздарга барып, таанышып, анан ошону көргөн эмесмин да. Кыздар менен деп вальс билеп көргөн эмесмин өмүрүмдө. Чын айтыш керек. Анан азыр мен кантип билем, ошону билбей атам да. Анда сиз ойлонуп турмусузбу, мен бул жака бере калайын, Мен ойлондум, короче, Бекжан Темирканов эзилип бүттүм чыгармасын бир куплетин орусча котор ырдап берип койсун. Бали. Болсо аңгизче деле дейт.
Ошо англисче, орусча ошо баягы жол болот го. Ошо жол өмүрү кирип көрбөгөн экен. Ошо себептен казакча же өзбекче ырдап аракет кылайын да. Себеп дегенде казакча өзбекчени ошо кичинекейден бери эмне көрүп мел кылгам да. Орусча сизге жакыныраак, орусча совсем мен тааныш эмес. Тааныш эмесмин. Мага орусча суроо бербегиле эле дагы орусча сүйлөгүлө эле дагы болсо. Билбейм. Только кыргыз эфирге чакырып орусчага отказ берем мен. Болду анда. Дорогие друзья, мы начнем. Тамаша. Анда сиз казакча ырдамай болдуңузбу, анда өзүнөн сурап коюңуз. Бир кандайдыр бир урматтуу приказ берген жигиттин гүлү. Биз эми орусчага жооп келебиз, кечирим сурайбыз. Себеп дегенде билбеген нерсени билбейм деп айтыш керек. Андыктан казакчага ырдап же өзбекче меме кылганга аракет кылып көрөйүн. Бирок кандай болот билбейм. Ырдап көрөйүн негизи. Азыр ырдашым керекпи? Дароо эле ырдап салыңыз сиз. Ошо казакчадан өткөндө Зарлык Камбаралиев казакчадан мындай меме чыгарган экен да. Ана ошо вариантты бир ырдап көрөйүн, Болду. Биз угуп турабыз, кол чаап турабыз дегендей. Ай, эзилип кеттим. Кашыгым өзүңдү көттүм. Кайдасың асылым кайда? Сагындым өзүңдү гүлүмдү. Болду. Ошо. Өзбекчеси кандай болду? Вай достор. Мен өзбекчеси кандай болуп калаттан азыр эми казакчасын ырдадым да. Бирөөлөр дегенде чынбы? Сен де мени эгерде мүмкүн болсо англисче дагы деп калды да алчы. Эгерде мен да суранам, эгер мүмкүн болсо өзбекче дагы дегенде. Жок эми англисче болсо азыр. Ой, дадажан. Тамаша. Анда сиз калыптырсыз. Кандай отказ бересизби же бербейсизби? Мен отказ бере эле коеюн. Отказ бересе? Демек 3 упай болот. Бул жакта 2 упай болот. Анда дагы урматтуу достор, биз 2-чи турду баштайбыз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин 2-чи тур старт алды. Бизде 1-чи турда дароо эле Бекжан мырзабыз күчтүүлүк кылып, утуп кеттиңиз. Сизге албан ийгиликтерди каалайбыз, сизге дагы каалайбыз. Алдыда дагы көп сыноолор бар, андыктан сиз дагы шансыңыз бар деп айта кетмекчимин. Келиңиздер, анда 2-чи турда алып баруучунун приказы бар. Алып баруучу бир эле приказ берет, экөөңүздөргө бирдей. Ошол приказдан отказ бере албайсыздар. Сиздерге мындай приказ. Азыр мен сиздерге 5 минутта убакыт берем. 5 минуттан ичинде сиздер канча кыз менен таанышсаңыздар, ошончо кыз менен таанышыңыздар да 5 минуттан ичинде ушул жерден жолугабыз. Ошондо бул да упайга мемеге жазылат, Ооба, упай. Эгерде чындап эле кыз чагып калса, номерин алып алыңыздар. Эгер болбосо, сиздин атыңыз ким же болбосо ушундай суроо болот. Кыздар менен эле таанышасыздар, болду. Саламатсыздарбы, деле баштайласызбы? Болду, анда кет. Камера мен менен, давай. Саламатсыздар, кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Эме бирес айтайын дедим, унутуп калдым ошо. Не деп жатсың, мен жаман экен да бара. Мен чочто тааныша албай окшойм го мен. Кандайсыңар кыздар? Кыздары? Калыс атым. Сакал. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Деле кош керекпи? Өмүрүмдө кыздар менен барып таанышып көргөн эмесмин. Жаман кыйын болуп атат. Кыйналып кеттим чын эле бүгүн. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз болсо 2-чи турду аяктап жаткан учурубуз. 2-чи турда Бекжан Темирхан жана Калыс Жакыпов өздөрүнүн шамдагайлыгын көргөздү, бирок анчалык баягы жигит болсоң шок бол, шок болбосоң жок бол дейт. Ошонусу сыңары булар анчалык шок эмес экен. Өзүңүздөр баамдап байкап турдуңуздар болушу керек. Сиздерде кандай эмоциялар болду ушунда айта кетсеңиздерчи? Аябай эмоция болду. Негизи вообще кыздарга барып таанышып көргөн эмесмин өмүрүмдө. Такыр. Анан кыздар өздөрү жазчы да, өздөрү. Жок эми. Ошол жерин айта кетсең. Инстаграмдан азыр бүт эле социальный
соц тармактардан эле сүйлөшүп анан мындай жүзүнө барып өлө өтө кыйын болуп калды биз үчүн. Дух жетпей койду. Өтө серьезныймын мен өзүмчө. Дух жетпей койчу эле. Сизчи? Мен кыздарым эмес, эжелер менен таанышайын деп эжелерге бардым. Типтикте эле жүрөм чүп. Эжелер жага ташпайт бека. Жок, башкаларга жылайм, баягы эжелер эми баягы мындай түшүнүктүү да, түшүнүктүү келет анан кыздар кээ бирлери ар кандай да. Анан ошо эжелерге барып жакшы сүйлөп таанышайын десем, эжелер башкача көзмөтүктө жүрөм түшүп калып жылайм, өлүп калышым, качып кетким келди негизи. Анан башка кыздар менен негизи аябагандай колдон келбейт экен негизи. Кыйнаганга аракет кылдым, бирок ошондой болду. Бирок сиздерди элдин астына чыгарабыз, эл тараза, эл сынчы дегендей, элдер өздөрү кандай кабыл алышат. Дух керек экен баарыбыз. Ал эми биз 3-чү турга аттанабыз, достор. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо 3-чү турду баштоодобуз. 3-чү турда сиздер бири-бириңиздерге приказ бересиздер, без отказ аткарасыздар. Сиздер эмне десеңиздер, ошол буйрук болуп эсептелинет. Андыктан сиздер атаандаш болгондуктан сиздер бири-бириңиздерге жакшы бир эмени кылыңыздар, приказды бериңиздер. Кеттик, анда сизден баштай берели. Сиз кандай приказ бересиз Бекжан Темирханга? Мен бул приказды азыр эле ойлондук эми. Оңойрок эле берейин деп чечтим. Мырдап эле жүрөт бека. Эл көп жерге барып туруп мырдасын, эзилип бүттүм чыгармасын. Эзилип бүттүм, кыйкырып. Шуна башка чыгарып. Колдор мененчи, мындай. Колдор менен, буттар менен. Мондай жерлер бар. Мындай. Жок, мен мындай свободно тура алыр дейм. Андай, менги да келип кетти. Сен ошентип бийлейсиң. Да. Сиздер анда мындай кылыңыздар. Мен ойлондум кандай тартылыш керек. Сиз барып эл көп жерге ырдаңыз, сиз жанында ошол ырга бийлеп бериңиз. Ошо менен бүтүрүп коелу, Хорошо, анда кеттик. Ай, эзилип бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, сагындым өзүңдү гүлүм. Ай деп калды. Болдуларчы. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, абдан кызыктуу болду. Ал эми дагы алдыда жакшы турлар бар. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Бизде дагы 4-чү турда сиздер кийинки коноктордун дагы приказын аткарышыңыздар керек болот. Ал приказ сиздерге көргөзөйүн телефондон, Биз Айгерим экөөбүз ойлондук, сүйлөшүп, анан кийинки келген конокторго бирөөсү перчаткисин болобу, ич кийимин болобу, носкисин болобу илишса, кийип турган нерсесинен бир нерсесин өрттөсүн. Носкидин бир түгөйү жакшы вариант окшойт да, эч ким көрбөйт да. Көрдүңүздөр да, кандай аткарасыздарбы анын приказдарын? Негизи өрттөп, мынтип бир нерселерди айрып, тытып эметкен кесирчиликке мындай жатат да анан. Бир нерсе кийим кечени өрттөп тыта албайм да, неге дегенде. Ушул носки эле болобу эми. Любой эле нерсеге, кийим кечеге жетпей жүргөн бар канча. Башкасы болсо аткармаксыздар, Башкасы болсо аткармакпыз. Бирок өрттөп мындай эме кыла албайбыз. Анда сиздер ушул жерден үлгү болуп кетиңиздер дагы. Азыр уткан тарап буйрук берүүгө муктаж. Уткан тарап албетте бүгүнкү кол чабуулар менен Бекжан Темирхан болду. Кол чабуу. Настроение жок го. Өзүм ушундай серьезныймын. Куттуктайбыз. Макул, анда сизден бир кийинки конокторго приказ болсун. Эме кылалы анда. Мынагу биринчи этаж болуп калабы? Биринчи этаждан 5-чи этажга чейин мен азыр эле келип кетти. Болсунду. Куба көтөрүп алып чыксын, Ушундай бар. Жок, болсунду Куба көтөрүп чыгат. Же кимизи жеңсе, ошол көтөрүп чыксын. Болду анда. Ошондой кылалы. Ошондо турарак болот го дейм. Капа болбойсуздар, экөөң тең мага жакын адамсыңар. Ошон үчүн кимдер жеңсеңер, ошо бирөө. 5-чи этажга чейин. Сеп жеңген ошо бүт нерсеге даяр болуп калат да. Жеңген адам көтөрүп чыга бердим. Ошо. Болду, анда сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ар бир коштошуунун аягында жолугушуу бар. Андыктан достор, биздин каналга катталыңыздар дагы. Класс комментарий ушул эки мырзага сөз түрдө оюңуздарды, жолуңуздарды айтып кетиңиздер.
сиздерден жакшы комментарий күтөбүз. Достор, бул мен дагы бир нерсени эскертип кетейин, урматтуу достор, бул жөн гана оюн. Сиздер муну чын көрүп, чын кабыл албаңыздар, кандай дейсиздер? Ошондой деп айталыбы? Анда көрүшкөнчө достор.